Москвада 6 күн 5 түн катар менен Манасты дүйнөгө жар салган манасчы Дөөлөт Сыдыков Бишкекке келди. Манас эл аралык аэропортунан аны мамлекеттик катчы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри менен башка министрлик ведомстволордун өкүлдөрү салтанаттуу түрдө тосуп алып, кыргыздын салтына ылайык чепкен калпак жабышты. Дөөлөт Сыдыков Манас айтууну 31 августта Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин имаратына баштап, жалпысынан 111 саат Манас айтты. Гиннес рекорддор китебине кирүү максатында Сыдыков буга чейин Ош шаарында 3 күн, Ала Тоо аянтында үзгүлтүксүз 14 саат 27 мүнөт айткан болчу. Уюштуруучулардын айтымында Гиннеске кирүү үчүн атайын эреже талаптар коюлуп, дарыгерлердин бардык көрсөтмөлөрү аткарылды. 5 күн аралыгында Манас угуу үчүн элчиликтин имаратына дүйнө жүзүнөн угуучулар келген. Илгери Саякбай атабыз айтчыкен, ар бир кишинин колдоочусу бар деп. Ошол колдоочусу болбосо, андай адамдын сүрдөөлү да болбойт, жанагындай иши да болбойт. Ошол сөзсүз сүрөп колдогон үчүн, анан элдин батасы болгон үчүн, элдин деми болгон үчүн ошол нерсе айтылды да. Болбосо жөн эле отуруп алып, күчкө салып мындай нерсени айта албайсың. Президентибиз бекер жеринен жана биринчи жарлыгын рухий адеп акылактын жарлыгы кылып кабыл алган жок. Муну баарыбыз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анткени биз ушул жагында күчүбүз бар экенин президентибиз билип, мына ошол жарлыгын чыгарды. Мына ошол жарлыктын мына Дөөлөттөй азамат жигиттерибиз ошол жарлыктын ишке ашыруу үстүндө иштеп атышат. Дөөлөт аба келип бизге, кыргыз мекендештерге рухубузду көтөрүп, духубузду көтөрүп, ошол бизге күч кубат берди. Биз сыймык менен ушул кызматты аткардык. Кудай буйруса, Дөөлөт аба биздин исторический родинага барып, Манас айтуусу менен кыргыздарды мекендештерибизге кут алып келди деп ишенем.